Бүгүн укук программасында мен алып баруучу Лира Ороз жана биздин конок Эржан Сулайман, укук коргоочу, юрист, коомдук ишмер жана блогер. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Биздин бүгүнкү талкууга ала турган аялдардын укугу тууралуу, ошондой эле коомчулукка белгилүү маалым болгондой, 1 жыл аралыгында Буркини маселеси менен сиздин атыңыз чыккан болчу. Баягы эжеке сизге кайрылып, Буркини маселеси менен укугунун талаптарын коргоп бергенсиз. Ошо менен биргеликте 2021 жылы жоолук маселеси боюнча дагы көп баягы выступлениялардан сизди жолуктуруп жүрөбүз. Ошо жөнүндө бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Жеке эле мындай ошол Буркини маселеси менен эже сизге кайрылганда процедура боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Буркини боюнча ошол эженин укугу кемсинтилген, басмырланган учур боюнча азыр тилекке каршы толук кандуу биз умтулган баягы максатка жете элекпиз. Кичине жылыш бар, бирок тилекке каршы ушул Буркини маселесинде бир нече мамлекеттик органдар киришип, бул маселе боюнча мен Акыйкатчы институтуна, анан Ички иштер министринин атына арыз менен кайрылганмын. Ички иштер министри арызды кароого Ысык Көл облусуна, Ысык Көл облусунан Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнө түшүрүлгөн арыз кароого. Ал жерде ошол эс алуу борборуна байланыштуу, эс алуу борборунда баягы тыюу салуу же чектөөгө байланыштуу болгон. Андан тышкары баягы Акыйкатчы институту арызды кароого, ошондой эле монополияга каршы мамлекеттик агенттикке да кароого жөнөткөн экен. Азыр мына ошол 3 тараптан жооптор келди. Бирөө Акыйкатчы институтунан, бирөө Ички иштер министрлигинен, райондук ички иштер бөлүмүнөн, анан Ысык Көл облусу боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн жооптор келди. Мына өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү, Акыйкатчынын облустагы өкүлчүлүгү, монополияга каршы жөнгө салуучу мамлекеттик агенттик, ушундай бир олуттуу бир мамлекеттик органдар, алардын ичинде ошол адам укугун коргоочу мамлекеттик орган болгон Акыйкатчы институту, мына Ички иштер министрлигинин кийлигишүүсү менен тилекке каршы биз баягы бузулган укукту толук калыбына келтирүүгө жана айыпкер тараптын бир аларга карата бир чара колдонулушуна жетише алган жокпуз. Себеби 27 февралда ошо тергөөчү чечим кабыл алып, ошондон кийин мартта биз алдык жообун кылмыштын курамы болбогондугу үчүн ошол өндүрүштөн кыскарып кетиптир биздин кайрылуубуз. Тилекке каршы биз ошол Ички иштер министрлигине жазык кодексинин 185 беренесине таянып кайрылган элек. Бул Буркини менен баягы сууга түшүүгө тыюу салган мекеме мамлекеттик болобу же жеке менчик мекеме болобу, эс алуу борбору болобу, эч бир бассейн мындай тыюу салууга укуксуз. Бул адам укугун басмырлоо, кемсинтүү болуп эсептелинет. Ошондуктан жазык кодексинин 185 беренесинде абдан жакшы бир аныктама берилген. Ал жерде мынтип жазылган: олуттуу зыян келтирип, адамдын тең уктуулугун бузуу, башкача айтканда, адамдын туткан динине жараша тикелей же кыйыр чектөө же артыкчылыктарды белгилөө. Мына олуттуу зыян келтирип, адамдын тең уктуулугун бузуу деген, ошондо олуттуу зыян келтирилдиби деген суроого жооп бериш үчүн ошол жазык кодексине эле кайрылсак, олуттуу зыян деп эмнени түшүнөбүз, качан олуттуу зыян келтирилет? Жазык кодекси жооп берип атат. Олуттуу зыян ошол адамдын конституциялык укуктары жана эркиндиктери бузулган учурда олуттуу зыян келтирилет. Демек ошол Конституциянын 16 беренесинде эч кимге карата ошо туткан динине жараша кодулоого эч ким алынышы мүмкүн эмес.
32 беренесине ылайык ар ким дин эркиндигине ар ким өзү же башкалар менен бирге дин тутууга укуктуу. Эч ким диний ынанымдарынан баш тартууга же аларды билдирүүгө мажбурланууга тийиш эмес. Ошондой эле 20-беренеге ылайык Конституциянын диний ынанымдарга ээ болуу укугу эч кандай чектөөгө ээ болбойт. Ушул жерде баягы диний ынаным менен буркини же диний ынаным менен жоолуктун да байланышын көрбөй калган адамдар көрбөй калган учур болот. Жоолук, хиджаб же буркини бул диний ынанымдын ажырагыс бөлүгү болгондуктан адамды баягы жоолук хиджабын чечүүгө баягы мажбурлоо же болбосо буркинисин чечүүгө мажбурлоо бул деген анын диний ынанымынан баш тартууга мажбурлоого барабар болуп калат. Ошондуктан мына Конституциянын ошол 16-чы, 20-чы, 32-чи беренелеринде белгиленген конституциялык укуктар менен эркиндиктер чектөөгө алынган үчүн, бузулган үчүн олуттуу зыян келтирилген, адамдын тең укуктуулугу бузулган. Башка жарандар алар башка сууга түшүүчү баягы костюмдар менен сууга эркингенен эле түшкөнгө аларга чектөө болгон эмес. Бирок ошол мусулман айымдарга буркини менен атайын сууга түшүүчү костюм менен ошол бассейнге түшүүгө тыюу салынган. Анын дагы түшүндүрмөсү тилекке каршы эч кандай бир мындай адептүү кызмат көрсөтүүгө туура келбей калды. Себеби эс алуу борборунун администрациясы буркининин астында денеңер кир болушу мүмкүн, жаралар болушу мүмкүн деп айтышыптыр да. Эми көрбөсө, билбесе же болбосо алар мисалы сунуш берсе болот эле. Мисалы бассейнге түшөрдө баардык кардарлар душка түшүп, анан сууга түшүшөт деген сыяктуу. Бирок баягы бир адамга анын ошол ынанымына жараша кийген атайын сууга түшүүчү костюмуна бир шектенип, анан ошол денесинин кир болушун, ушундай нерселерди айткан, бул ого бетер басмырлоо болуп калды. Анан ошол 185-чи беренеге ылайык тикелей же кыйыр түрдө чектөө же артыкчылыктарды белгилөө деп абдан мындай түшүнүктүү жазылган. Себеби бул жерде ошол мисалы башка жарандарга түшүүгө уруксат берилгенде аларга артыкчылык белгиленген. Ал эми буркини менен сууга түшүүчү айымдарга тыюу салынганда аларга чектөө киргизилген. Демек бул аракет, ошол эс алуу борборунун аракети толугу менен ошол 185-чи беренеге ылайык келет. Бирок тилекке каршы ошол тергөөчү мени дагы жабырланган эжекени дагы баарыбызды суракка алды. Алар аларды киргизбей койгон учурда алар Кара Балта шаарынан ошол Кошкөл айылына чейин барышкан. Радуга Вест эс алуу борборуна. Анан ушундай чоң аралыкта жүрүп, аларды ошол аларга кызмат көрсөтүүдөн баш тартып, ошол эс алуу борбор алардын ошол Кара Балтадан бери айдап келген чыгымдарын, ошол убактысын баягы текке кетирген да. Анан биз дагы тергөөчүгө баягы сурак берүү үчүн мына Бишкекти Кара Балтадан бери кайра экинчи жолу барып, түшүндүрүп, мен дагы укук коргоочу катары, арыз ээси катары өзүмдүн азыр мына айтып жаткан негиздемелерим менен бөлүштүм, түшүндүрүп бердим. Эмнеге бул адам укугун бузуу, эмнеге 185-чи берененин дал өзү ошол эс алуу борборунун аракеттеринде ошол 185-чи берененин курамы дал келет деп баарын түшүндүрдүк. Бирок ошол эле күнү мисалы эс алуу борборунан эч ким суракка алынган жок. Биз гана суракка алындык. Андан кийин тергөөчү ушундай баягы кылмыштын курамы жок деп туруп, башка эч кандай негиздеме бербей, эмне себептен кылмыштын курамы жок, бул аракеттин ошол эс алуу борборунун жасаган аракетинде эмнеге мыйзам бузуу жок деген бир негиздемени ачып бербей эле, баягы кылмыштын курамы жок деп эле өндүрүштөн кыскартып салыптыр.
Бул ошол ички иштер бөлүмүнүн кабыл алган чечими. Бирок бунун үстүнөн биз башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине кайра даттанып жатабыз. Экинчиден, монополияга каршы мамлекеттик агенттик ошол биздин арызды, алар баягы кардарлардын укугун коргоо боюнча ыйгарым укуктуу. Анан алар ошол эс алуу борборунун Бишкектеги кеңсесине мыйзамдарды бузбоо, мыйзамдарды сактоо керектиги тууралуу сунуштама жөнөтүшүптүр. Мейли ал дагы бир жыл берсе бермек, бербесе бербейт болчу. Үчүнчүдөн, Акыйкатчы институту үчүнчү мамлекеттик орган. Ал өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнө кайрылат. Ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алдын алуу бир аракет көрсүн деп. Мына ошондо 4-чү орган ошол Ысык Көл облусундагы өкмөттүн өкүлчүлүгү бизге мындай жооп бериптир. Өтө мындай кесипкөйсүз же адискөйлүккө жатпаган бир жооп беришти. Алар айтып атат, Радуга эс алуу борбору жеке менчик мекеме болгондуктан алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша кызмат көрсөтүшөт дейт кардарларга. Бирок биз алар менен байгыл түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан алар мындан ары Буркини менен сууга түшүүчү айымдарга эртеменки 9-дан 11-ге чейин, анан кечки 9-дан 11-ге чейин убакыт бөлүп беришти дейт. Мындан тышкары дейт, башка бир коттедждин ичинде өзүнчө бассейн курууга баягы чечим кабыл алышты дейт да. Бул жерде эми бир макул эми бир кичине бир мындай жылыш барбы, жокпу деп мындай ойлонуп көрсөк, бул жерде баягы эртемен 9-дан 10-го чейин, 11-ге чейин, кечки 9-дан 11-ге чейин эми адам ар бир жаран, ар бир кардар өзү каалаган учурда түшөт да. Акча төлөп атат да себеби. Акчасын төлөп атат. Эмнеге башка жарандар каалаган учурда түшөт? Кээ бир айымдар алар белгилүү бир убакытта түшүш керек деген суроо жаралат да. Бул деген баягы мына башка мамлекеттерде өткөн кылымда аябай баягы өрчүгөн сегрегация деп коет. Адамды расасына, улутуна же динине жараша аларга өзүнчө кызмат көрсөтүү, бөлүп салуу деген бул өтө терс көрүнүш. Биз мындай жоопко макул болгон жокпуз. Жана өзүнчө бассейндин куруп деле кереги жок. Анан мындай адам кааласа, каалаган кызмат менен колдонуш керек. Албетте жеке менчик мекеменин дагы кандай десем, жеке ишкерлер, жеке менчик мекемелер алар баягы салык төлөп, иш орундарын түзүп, сапаттуу бир кызмат көрсөтүүсү абдан маанилүү. Бул мамлекетке да, мамлекеттин өнүгүшүнө дагы, коомго бир кызмат көрсөтүү үчүн өтө маанилүү. Бирок алар өздөрүнүн кызматын көрсөтүп жатканда адамдардын баягы корголгон мүнөздөмөлөр деп коет, орусча защищенные характеристики деп коет. Корголгон мүнөздөмөлөр мына Конституциянын 16-беренесинде көрсөтүлгөн. Бул адамдын улуту, дини, расасы, билими, социалдык абалы, туткан дини жана башка белгилер. Ушул белгилердин негизинде кызмат көрсөтпөй коюу бул деген адам укугун кемсинтүү болуп калат. Ошондуктан менчигине карабай, жеке менчик мекемелер дагы алар ошол өздөрүнүн кызматын көрсөткөндө алар ошол адамдарга бир чектөө, кыйыр же тикелей түрдө артыкчылыктарды белгилебеш керек. Бул жерде ошондуктан менин таң калганым мына Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинде жазылып турат. Адам укуктары жана эркиндиктери эң жогорку баалуулуктарга кирет. Алар бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишмердүүлүгүнүн маанисин жана мазмунун түзөт дейт. Бул эмнени билдирет? Бардык мамлекеттик органдар эмне үчүн булар бар, эмне үчүн булар иш алып барат деп суроо берсек, булар биздин укуктарыбызды жана эркиндиктерибизди камсыз кылыш үчүн, коргош үчүн иш алып барат. Бирок ошого карабай
мына 3-4 мамлекеттик мекеменин ошол берген жообу жүргүзгөн баягы алдын алуу боюнча жүргүзгөн аракети, укуктук калыбына келтирүү боюнча жүргүзгөн аракети тилекке каршы акырында эч кандай бир натыйжа берген жок. Бул өзү мындай уяттуу нерсе да. Бул жерде мисалы биз тарап, мен укук коргоочу катары же жабырланган эже, биз мисалы көп нерсе талап деле кылган эмеспиз. Биз кечирим суроосун талап кылганбыз. Экинчиден, мындай тажрыйбаны жокко чыгарылышын, баягы буркини болобу, башка сууга түшүүчү костюм болобу, сууга түшүүгө тыюу салынбасын талап кылганбыз. Бирок бул ушуга азырынча дагы жетише элекпиз. Рахмат, аябай жакшы бир уюп, бир кунт койгондой ийне жибине чейин жакшы төкпөй чечпей айтып бердиңиз. Анан баягы буркини демекчи, Алжир жашоочусу дизайнер айым буркинини баягы бикининин тескериси деп, баягы Италиянын кездемелеринен буркини деп аял кишиге баягы ыңгайлаштыруу мусулман айымдарга оронгон. Ошо атын дагы буркини деп атаган экен. Анан жыл айланып кайра эле баягы мезгил келатат, күн жылып дегендей. Ошого карата баягы буркини маселесин көтөрүп жатканыбыз ошого байланыштуу. Анан бул жерде баягы конституциянын көп беренелерин айтып кеттиңиз. Анан конституцияда ошону менен биргеликте мыйзам баарына бирдей деп көрсөтүлгөн. Бул жерде бирдей болмок турсун белгилей кетчү нерсе убактысын өлчөп атышат. Айым баягы оронгон айым буркиничен кайсы маалда түшүш керек экен сууга, жана андан дагы баягы ооруган талдуу бир мозолду баскан сыяктуу баягы өзүнчө бассейнди да куруп ошол жака түшүшсүн дегенчи. Бул жерде баягы кыйыр эмес эле балтайып ачык эле көрүнүп турат. Ошол 185 берененин жазык кодексинин ал мыйзам бар албетте, бирок ошол мыйзам иштеп ататпы деп ойлойсузбу? Кандай ойлойсуз ошол берене боюнча? Ушул берене, бул буркини боюнча биз арыз менен кайрылганда, бул жерде ошо бузулган укукту калыбына келтирүү жана ушул беренени иштетүү боюнча мен өзүмчө максат койгом да. Себеби ушул беренени Мыйзам бар. Иштебеген берене да. Анан жазык кодексиндеги ушул 185 берене боюнча мен билгенден 5-4 эле иш сотко жетип, анан бир чечим чыккан. Бирок жалпысынан бул иштебеген берене. Мына Мертвый закон экен да. Биздин эмебиз, арызыбыз мына сотко жеткен жок. Ошол сотко чейинки өндүрүштө эле кыскарып кетти. Состав преступления жок деп жооп берип атат тергөөчү. Кыскарып кетти. Бирок кыскарып кетсе, анда эмнеге андай берене бар? Анда эмнеге жазык кодексинде мындай берене бар деген суроо жаралат да. Эмнеге ал иштебейт? Эмнеге аны иштетишпейт? Ошондуктан мен бул берене боюнча негизи мындай кенен баягы адам укугун кемсинтүү боюнча, баягы адам укугун калыбына келтирүү боюнча бир жакшы мындай бир аракет көрсө болчу. Бирок бул берене иштебегендиктен буну иштетүү аракети абдан маанилүү да. Ошондуктан биз азыр кайрадан ошол чечимдин жокко чыгарылышын, кайра сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүшүн кайра козгойбуз да. Бул жерде баягы мыйзам иштеп атканда өздөрү үйрөтөт да. Тергөөчүлөр же болбосо ошол эле прокуратура же болбосо сот тармагында дагы. Анан ошол бар мыйзам иштебегенде бездействие баягы тергөөчүнүн үстүнөн, анан кайра эле ошол прокурордун үстүнөн жазса, балким бул мыйзам иштейтпи ушул берене? Кээде иштеп калат, ооба. Кээде мисалы жогорку инстанциялар бул баягы тергөөчүнүн өзүнүн деңгээлинде кабыл алынган чечим да. Анан кээде булар калыс кабыл алынабы, кандай ар кандай себептер бар. Биздин мамлекетте эч кимибизге баягындай сыр эмес. Бизде баягы коррупциялашкан, укук коргоо органдары абдан коррупциялашкан. Анан эмненин негизинде андай чечим кабыл алынганын эч кимге белгисиз. Ошондуктан баягы жогорку инстанцияларга, ошол эле ички иштер министрлигине же облус боюнча баягы тергөө бөлүмдөрүнө же болбосо прокуратура органдарына кайрылганда, алар ошол чечимди жокко чыгарып,
тажрыйбада. Анан кайра териштирүү жүрүп, анан башкача жыйынтык чыгып калышы мүмкүн да. Анан кайра эле баягы териштирүү жүрүп, кайра эле кыскарып кетиши дагы мүмкүн. Бирок ошол бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу маанилүү болгондуктан биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз. Себеби биз ошол тергөөчүгө гана бир кандай бир копулубуз толбой калгандай болбош үчүн нааразы болуп, биз ошол прокуратура органдарынын, ички иштер министрлигинин жетекчилигин, облустук жетекчиликтин баягы ишмердүүлүгүнүн натыйжасын көргүбүз келет. Бул жалпы эле ушул иштин натыйжасы баары бир ушуга барып такалабы деген суроого жооп алышыбыз керек. Же болбосо баягы жокко чыгарылып кайра балким кайрадан сотко чейинки өндүрүш жыла турган болсо, анда балким ошол айыптуу тарап кандайдыр бир мисалы каталарын мойнуна алып, ошолорду оңдоого бет алып, кечирим суроого бет алса, анда маселени оң жагынан сөзсүз түрдө чечилиши мүмкүн. Себеби биздин максат бирөөнү жазалап салуу же андай максат деле жок. Биздин максат кийинки учурда, кийинки кардарлар келгенде мындай баягы дискриминация, кодулоо, басмырлоо болбош керек. Буркини менен сууга түшкөн айымдарга тыюу салынбаш керек. Биз негизги максат ошол. Анан ушундай тажрыйбаны жокко чыгып калса, анда натыйжа жакшы эле болот. Жакшы, абдан жакшы жооп берип атасыз. Урматтуу угурмандар, көрөрмандар, бизде СМСке сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Экрандын төмөн жагында номерди көрө аласыздар. Сурооңуздар болсо коногубузга узатсаңыздар болот. Биз алдыга карай жылалык. Эми ошол пансионаттын эс алуучу борбордун баягы түшүндүрмөсүндө айтып кетип атат да, балким денесинде жаралар болгон деп. Ошону баягы бетине жамынып аткан сыяктуу сезилди да мага. Эгерде ошондой эле баягы ошол эс алуучу борбор башка жарандардын, башка кардарларынын дагы укуктарын ойлогон болсо, анда ошол эле пансионат баягы медицина тармагынан дагы камсыздаш керек болчу да, көзөмөл жүргүзүп, баягы эжени аял киши көзөмөлдөп туруп аныкташтыгын, денеси таза жана тартип боюнча сууга түшүп, чайканып туруп, анан сууга сүзүү мүмкүн экенине. Ошондой баягы медицина тармагынын кызматкерлери бар бекен? Жок болсо, анда ошол пансионатка баягы айып пул, штраф жана мыйзам чегинде жооп бериштигине кайра мыйзамга тартса болобу жоопкерчиликке? Ооба, ошол бирок алар мындай ошол укугу бузулган эже ошол күнү ага баягы буркини менен сууга түшүүгө тыюу салынганда, апасы экөөнү, алар жогорку администрация же чечим кабыл алуучу кайсыл кызмат адамдары бар, мисалы эс алуу борборунун, ошолорго кайрылалы, сүйлөшөлү, ким бар, биз түшүндүрөлү, көрсөтөлү ошол сууга түшүүчү костюмду. Тилекке каршы ошол буркинини дагы көп киши түшүнбөй атат. Буркини бул кадимки эле баягы сууга түшүүчү костюм болгону, айырмасы материалы көбүрөөк болот. Анын материалынын кичине көбүрөөк болгонунан эч нерсе деле өзгөрүп кетпейт болуш керек. Анан ошондой бир түшүндүрмө берели десе, аларга баягы алар менен сүйлөшүү жүргүзгөн администрациянын кызматкеринен башкасы менен байланыш кылышкан жок, эч кандай телефон номерлерди беришкен жок. Болбойт деп эле ошо менен алар баягы кетүүгө аргасыз болушту. Анан алар экинчи баягы эс алуу борбору, бул Радуга Вест болуп атса, Радуга Плюска телефон менен чалып да сурашыптыр. Ушундай келип сууга түшсөк болобу буркини менен десе, алар жок, ошо хиджаб кийгендерге болбойт дептир. Анан мына биз арыз жазгандан кийин дагы мына январь айында кайрадан ошол эс алуу борборуна Бишкектен эле телефон чалдык. Бизде мына аудио жазуусу бар. Телефон чалып, балким баягы чечим өзгөрүп кеттиби деп ойлоп чалып кайра сурасак, алар жок, хиджаб кийгендерге болбойт деп дагы эле ачуугандуу реакция кылышты. Ушундай
жок болбойт деп эле баягы телефондон жооп берип атат да, биз сурап атсак. Себеби балким алардын баягы чечими өзгөрдү деген ой менен чыгаганбыз, аны дагы жазып алганбыз биз. Ошондой эми бул жерде эгер алар баягы адамдардын бир жарасына же оорусуна байланыштуу бир кооптонуу болсо, анда ошо сиз айткандай ал жерде атайын дарыгерлери болуп, бирок ал дарыгерлер буркини кийген айымдарды гана эмес, анда баардык бассейнге түшөр алдына баардык кардарларды караш керек. Эгер бирөөлөрдү карап, башкаларды карабаса, бул дагы адам укугун кемсинтүү болуп калат. Баардыгын караш керек эле, бирок алар баягы сүйлөшүүгө да барышкан жок да. Ошондуктан бул жерде ошо менен баягы анын ичинде кандай эреже булар сууга кантип түшүрүшөт деген нерселер белгисиз бойдон кала берди. Сөзүңүзгө аралжы баягы сизди кунт куюп жакшы уюп угуп атам деген сыяктуу баягы теле көрүүчүлөр жана радио жыштыгын угуучулар дагы биргеликте кошулат деп ойлойм ушул ойго. Мен баягы бир байкап калдым да, сиз айттыңыз эже кардар апасы менен барды деп. Бул жерде баягы айбаттуу мырза жанында жок экен деп баягы кодулап коюшкан жокпу балким? Аялдар баягы чыркырап эле кала берет эмеспи? Балким ал ошол Радуга Вестпи же Радуга плюс же чыгыш Радуга айтор балким кардарлары көп болуп, анан ошо эки аялды кодулап туруп жөнөтүп ийип, анан булардын ордун кымбат баага башка бир кардарларына ыйгардыбы деген дагы эме кетип атат да, дагы башка бир ой. Сиз кандай ойлойсуз? Бул жерде алардын жанында мен жаңылбасам жакын тууган мырзалары да бар болгон, бирок алар жаңылбасам ошол автоунаанын ичинде болгон да. Анан булар Кара-Балтадан чалып, баягы бронь коюп, ал жерде баягы жашамак да ичинде. Арзан эмес, баасын төлөмөк, мисалы, түнөп калышмак. Анан ошонун баарын тактап, анан баягы сууга түшүш жайы боюнча сурап келгенде, анан ушундай жоопко туш келишкен да, күтүүсүздөн. Сиз айткандай, чынында эле ошондой жагдайда болушу мүмкүн. Ооба, коомчулукта дайыма эле көрүнөт да ушундай көрүнүш. Мындай айымдар болгон үчүн, анан эженин апасы 71 жашта, мисалы. Анан айымдар болгон үчүн баягы аялдарга карата мындай жеңил эле дискриминация кылышкан. Баягы жок деп салыш, мындай тыюу салып коюш жеңилирээк көрүнүш да биздин коомчулукта. Эгер мисалы жат эмес да, ал жерде мисалы бир белгилүү же бир баягы бийлиги бар, колунда бар бир мырзалар өзүнүн жубайлары менен келгенде, балким уруксат берген учурлар бар болушу мүмкүн да. Себеби баягы жалпы эле биздин мамлекетте ушундай баягы мындай алсыздарга карата мындай бир басмырлоо кайра тескерисинче күчөйт да. Алсыздарды мисалы кайра аларга мындай бир колдоо көрсөтүү, коргоо эмес, тескерисинче алар баягы укугун коргой алабы, коргой албайбы, мындай тескерисинче ушундай басмырлоо аракеттери жүргүзүлөт. Анан өзгөчө ошол мындай аялдарга карата тилекке каршы ушундай тажрыйба бар да. Ошол дагы ошол белгиси да бар болушу мүмкүн. Мен да ошол ойго баягы ойлоп кошулуп кеттим бир чекесинен. Анткени машина базарга болобу же машинасынын нунасын көрсөтүп аткандагы айымдар баягы эки жакты карап туруп, анан бир аз баасын жогору айтып же бул аял киши көп айта албайт, өзүнө туруштук бере албайт деген нерсе коомчулукта тилекке каршы бар да, жок эмес, бар, көрүп эле жүрөбүз. Анан ошо сыңары баягы эженин жанында мырзалардан жок го деп ойлоп кеттим да. Анан ошо эжеге сиздей ушуну укук коргоочу юрист, баягы китептин ташка тамга баскандай мыйзамдарды билген ушундай жакшы юрист насип этиптир. Дагы ары карай жылган болсок, ошол менен биргеликте ошол пансионаттын врач адистери, врачтары жок болгонун, ошону дагы талап кылып баягы сот өндүрүшүндө ошону эске алса болотпу? Мисалы үчүн врач өздөрү услуганы канагаттангандай баягы беришкен жок да. Бул услуга, сервис болуп атат да пансионат боюнча.
ооба, мисалы жазылган арызда дагы ошол эгер мындай биз ошол эс алуу борборунун негиздемесин да биле албай калдык да жалпы элечи. Мисалы озеке ошол айтып, анан ошо менен калганы белгисиз болуп калды. Мисалы азыр тергөөчүдөн ошол иштин иш кагаздарынын баягы көчүрмөлөрүн ала элекпиз. Ошол көчүрмөлөрдү эгер ал эс алуу борборунун өкүлдөрүн суракка алган болсо, ал бизге белгисиз болуп атат. Суракка албаганбы, алганбы, бизге белгисиз азыр. Ошол көчүрмөлөрүнөн мисалы алар кандай негиздеме түшүндүрмө беришет, алар эмнеге негиздешет ошондой чечимдерин, ошого билгенге жараша, анан эгер мисалы алар баягы озеке айткан денедеги бир оорулар, жаралар болушу мүмкүн дегенге барып такалса, анда сөзсүз түрдө ошол эмне себептен аны аныктоо боюнча аракет көрүшкөн жок, эмне үчүн анда алардын ошол дарыгер кызматкерлери жок, эмнеге алар аныктабайт, себеби буркини кийбеген кардардын дагы оорусу болушу мүмкүн, жаралары болушу мүмкүн. Эмнеге буну алар баягы автоматтык түрдө кийим кийип турган адамды карап эле кантип чечим чыгарышат деген шек пайда болот. Ошондуктан баягы буну дагы баягы доомат катары коюш керек. Жакшы, рахмат. Анан эми бул эже ошол буркинини биздин эле ошо базар же болбосо соода саттык түйүнчөлөрүнөн сатып алды да, жок болгон үчүн өзү баягы ойлоп таап алып кийген жок да. Бул баары нерсе орун алган. Жана канча жылдан бери эле канча биз күбө болуп жүрөбүз. Өзүм дагы ошондой эле сууга түшкөндө колдоном буркинини. Бул баягы пансионат тарабынан ошондо дискриминация баягы динге карата кысым көрсөтүлүп аткан болобу, ачык айкын эле? Бул эми ооба, мисалы буркини боюнча тыюу же чектөө бул ошол диний ынанымын чектөө же тыюу болуп калат. Себеп дегенде эже деген бикини менен түшө албайт да. Ооба, себеби бул жерде ошол диний ынанымынан баш тартууга мажбурлоо сыяктуу аракет болуп калат да. Ошондуктан бул ошол Конституциянын 20-беренесинде көрсөтүлгөн диний ынанымга ээ болуу укугу эч чектөөгө алынышы мүмкүн эмес деп, эч кандай чектөөгө алынышы мүмкүн эмес деп. Ал эми мындай чектөө киргизүү бул диний ынанымын чектеген же баш тартууга мажбурлоо болуп калат. Мына ошол учурда адам укугун ким коргош керек? Мамлекет коргош керек, мамлекеттик органдар коргош керек. Кепилдик алыш керек. Бирок жогоруда мен айткан 4 мамлекеттик органдын биздин кайрылуу боюнча ишмердүүлүгү натыйжа берген жок. Билбедик, көрбөдүк, укпадык мындай дегенге салышат. Өзү бул маселе мындай чын айтканда жеңил эле чечилчү маселе да. Мындай эгер мамлекеттик органдар адам укугун коргоо, калыбына келтирүү боюнча мындай натыйжалуу аракет көргүсү келгенде, бул маселе оңой эле чечилчү нерсе. Бул жерде эч нерсе көп мындай бир аракеттин деле кереги жок. Туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан ошол кызмат көрсөтүүчү мекеме туура чечим кабыл алганга ошого жеткириш керек. Бирок тилекке каршы ошол эми бул укук коргоочулар баары билет. Ушундай бир мындай кадимки эле бир мындай жөнөкөй маселелерди деле бир жыйынтыкка жеткирүү, натыйжага чыгаруу бул кээде ушундай бир оор болуп калат да, тилекке каршы. Рахмат. Же болбосо баягы жоолукчандар көбүн эсе айылдан келгендер же болбосо апалар анан билимге көп укугуна дагы көп көңүл кош келишет, көңүл бурушпайт дегендики дагы балким. Эми ушундай көрүнүштөр кайталанбаш үчүн кандай бир ыкмаларды көрсөк болот? Азыр алдыга бир аз карай баягы суроого дагы орун бере кетсем, бул суроодон алдыгыраак. Ассаламу алейкум. Оронгон кыз неге сууга түшсө болбойт экен? Суу бир гана аланыкы да, дейт. Бул суроо эмес, комментарий түрүндө окшойт. Bundan biraz murun суроо болгон, баягы мектепте жоолук кийгенге тыюу салынган боюнча кайсыл же кимге кайрылсак болот деген суроо болчу. Мектепте жоолук кийгенге салынган тыюу болсо мага кайрылса болот. Мен Facebook'ta
Эржан Сулайман мен ошо Facebook менен кайрылса болот. Же мына Марва радиосуна кайрылып менин контакттарымды алса болот. Же мен сиздерге мындай сунуш берейин. Ошол боюнча Акыйкатчы институту бул мамлекеттик укук коргоо мекемеси болгондуктан аларга кайрылса болот. Же болбосо билим берүү министрлигине кайрылса болот. Ошондой эле мектебиңер кайсыл жерде болсо, ошол жердеги баягы райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылсаңар болот. Мектептеги жоолук маселеси мындай министрликтин деңгээлинде толук чечилди деп айтсак болот. Бул кайра баягы жоолукка тыюу киргизүү болбош керек. Себеби ошол жоолук маселеси боюнча дагы мен 29 декабрда өткөн жылы билим берүү жана илим министринин атына кайрылуу менен кайрылганмын. Январь айында экөөбүз жолугуп ушул маселени кеңири талкуулаганбыз. Андан кийин билим берүү жана илим министрлиги райондук баягы билим берүү бөлүмдөрү республика боюнча баардыгын топтоп атайын бир тренингдин алкагында аларга мындай баягы адамдарды, балдардын, окуучу кыздардын дагы баягы диний ынанымдары негизинде аларга билим алууга чектөө же тыюу киргизүү баягы болбойт экендигин жеткиришкен. Жана бул боюнча инструктивдик атайын документ иштеп чыгышкан. Ошол документтин ичинде баягы туткан динин негизинде баягы кодулоого дискриминацияга алынышы мүмкүн эмес. Баардык жарандар динине карабай, диний ынанымдарына карабай билим алууга укуктуу экендиги даана белгиленген. Бул боюнча ошол билим берүү жана илим министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы өзүнүн пресс-релизин тараткан, анын баардыгы окуган. Ошондуктан эгер ошондой көрүнүш бүгүн болуп аткан болсо, ошол маалымат менен баягы мектептин администрациясына аларга маалымат жеткен болуш керек эле да. Анан алар менен сүйлөшүү жүргүзсө болот. Андан кийин райондук билим берүү бөлүмүнө, андан жогору ошол билим берүү министрлигине кайрылса болот. Же болбосо мага ошол маалыматты эле берсеңер, кайсыл мектеп, кайсыл айылда же шаардын кайсыл мектеби, мен ошол мектеп боюнча баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, билим берүү министрлиги аркылуу ошол маселени жөнгө салганга, бир натыйжага келтиргенге аракет көрөбүз. Бул чечилген маселе өзү. Рахмат. Баягы Facebook баракчасында сизди тапса болот деп айта кеттиңиз. Орус кириллица тамгалары менен Санжар Сулейман деп жазыш керекпи же англис тамгалары мененби? Англис, ошол латын тамгалары менен Эржан Сулайман деп ал жерде мени тапсаңар болот. Анан ошол жерден мага кайрылып жазсаңар болот. Мага болгону ошол мектептин кайсыл мектеп экендигин деле маалымат берсеңер, баягы мисалы жогоруда мен сизге мындай укуктук бир кеңеш айттым да, негизи кайсыл институттарга кайрылса болот деп. Бирок ал жерге кайрылып баягы убара болбойн деп көп киши баягы кайрылбайт да. Анан кайрылбаш үчүн мага ошол мектептин эле кайсыл мектеп экендиги боюнча маалымат берсеңер, мен бул жерден борбордон мисалы ошол маселени түздөгөнгө аракет көрөм. Бул жерде баягы мектеп директорлору өзүнүн баягы ички диний ынанымдарына карата мектептин уставын жазышат, баягы коллектив менен биргеликте. Анан ошол жерде мектептин уставында жоолук кийүү маселесине тыюу салынган деп уставда көрсөтүлгөн болсо, бул учурда кандай ата-энелер баягы сизге жетелектен мурун бала 1 жума же 10 күн сабактан калып калбаш үчүн кандай бир ыкмаларды көрсө болот? Ушул устав легитимдүү болобу? Конституцияга каршы келген? Жок, ушундай уставдар сөзсүз түрдө Конституцияга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келиш керек. Бул Конституциядан тышкары, бул балдар жөнүндө кодекс, дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзам, билим берүү жөнүндөгү мыйзам, бир катар мыйзамдар жана Конституцияда бул кодулоо мүмкүн эмес, дискриминацияга эч ким алынбашы керек деген ченемдер бар. Эгер кайсыл бир мекеменин болгондо дагы мамлекеттик ошол билим берүү уюмунда уставда ошол мыйзамдарга каршы келе турган ченемдер бар болсо, алар сөзсүз түрдө жокко чыгарылат. Алар иштебейт, мындайча айтканда. Аларды аткарууга милдет эмес. Экинчиден, адам укугун чектөө устав гана эмес, бул мисалы токтомдун негизинде да киргизилиши мүмкүн эмес.
бул адам укугун чектөө сөзсүз түрдө адам укугу чектелиши мүмкүн. Адам укугун мисалы баягы пандемияда, коронавирус пандемиясында президенттин жарлыгы чыгып, мына өткөн жылы жазында биз жөө жүрүү, баягы эркин жүрүү укугубуз чектелген. Анан тынч чогулуш өткөрүү, баягы митинг жасоо укугубуз чектелген. Баардыгыбыз эсиңиздерде болсо үйдө отурганбыз, эч кандай митинг болгон эмес, көчөгө баягы чектелүү чыкканбыз. Мына ушундай адам укугу чектелиши мүмкүн. Бирок бул деген мыйзам, ошол өзгөчө абал жөнүндөгү мыйзамдын негизинде президенттин жарлыгы менен ушундай киргизилген. Эгерде адам укугу сөзсүз түрдө мыйзамдын деңгээлинде чектелет, эч кандай бир токтом, устав, инструкция жана башка документтердин негизинде адам укугу чектелиши мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө бул мыйзамда жазылыш керек. Анан эгер мектептин уставында мисалы жолук кийген болбойт десе, ал автоматтык түрдө бул мындай ченем иштебейт, себеби ал мыйзамдарга каршы келет. Кээде мындай ченемдер жазылып калат экен, мисалы мектепте, окуу жайда баш кийимди чечиш керек деп жазылып турат. Ал жерде жолук же хиджаб деп жазылбайт. Баш кийим чечиш керек. Бул деген мындай нейтралдуу ченем катары мындай сезилет. Бирок баш кийимин мисалы кепка кийген окуучу чечет, шапка кийген окуучу чечет. Бирок анан жолук хиджаб кийген окуучу чече албайт да. Бул жөн эле баш кийим эмес да. Ошондой учурда бул кыйыр түрдө баягы адам укугун чектөө болуп эсептелинет. Жогоруда мен айткандай, баягы 185 беренеде жазык кодексинде ал жерде дал ушул дагы эске алынган. Адам укугун баягы кыйыр же тикелей түрдө чектөө же артыкчылыктарды берүү деп аныкталган. Бул кыйыр түрдө чектөө болуп калат. Ушундай учурда дагы баягы атайын мындай орусча айтканда баягы исключениялар болуш керек да. Ооба, эми билим берүү мекемесинде баягы баш кийимди кийүүгө тыюу салынышы мүмкүн, чынында эле. Бирок мисалы диний ынанымынын негизинде кийип жүргөн баш кийимдер алар чектөөгө алынбайт. Бул боюнча мен мындай дагы бир окуяны айтып берейин, чет өлкөдө болгон. Мисалы Индияда сикх деп коет, ушундай бир диндин өкүлдөрү, дин туткан инсандар, алар башында мындай чалмага окшогон мындай баш кийим кийишет, мырзалар. Анан алар аны эч качан чечишпейт. Эч качан чечүүгө мүмкүн эмес. Анан эки түрдүү мындай соттун чечими болгон Англияда. Бирөөсү ошол полицияга ишке кирүү үчүн кайрылганда ошондой сикх адам ага баягы полицияга албай коюшат. Себеби сен баягы полиция кийген касканы атайын баш кийимди кие албайсың деп, себеби башыңа батпайт деп, чалманын үстүнө кие албайсың деп. Дегенде Индусторго жакшы көрүнүш эмес экен да ошондой. Ооба, ушундай окшош мындай кейстерде анан ал сотко кайрылат. Бул менин диний ынанымым, менин баш кийими, менин диний ынанымын ажырагыс бөлүгү, мен аны чече албайм. Бирок мен полицияда иштегенге толук укуктумун, мен жаранмын, менин укуктарым бар деп сотко кайрылганда, сот туура укуктары бар, ал ишке алыныш керек. Анан ошол касканы кийбей деле койсо болот. Ошол белгини мисалы үстү жагына баягы жабыштырабы же жабыштырбайбы, ал өзүнүн эрки. Же мисалы ошол хиджаб кийген айымдар дагы полициянын баягы формасынын үстүнөн мисалы формасын кичине башкача кылып тиктиртип же болбосо жолук кийгенге уруксат берилген соттор. Бирок башка мисалында мисалы сот тыюу салган. Мисалы баягы курулушта иштеген ушундай теги индиялык ошол сикх мырза курулушка ишке кирейин дегенде ага тыюу салынган, мисалы албайбыз деп, себеби баягы коопсуздук каскасын кие албайт деп, коопсуздук. Анан ошондо ал сотко кайрылганда бул жерде сот баягы таразага салып, калыс сот деген ушундай иштейт. Калыс сот ошо таразага салып, анын ден соолугун, жашоосун, мисалы ал эгер уруксат берип койсо, макул коопсуздук каскасын кийбей эле иштей берсин десе, эртең башына бир нерсе түшүп каза болуп кала турган болсо, анда бул ого бетер жаман болот. Адам укугу эмес, адамдын өмүрүнө коркунуч бар болгондуктан сот мисалы
курулушта иштегенге укугун чектеп койт. Демек адам укугун чектөөдө сөзсүз түрдө мыйзамдуу болуш керек. Бул устав жарабайт, токтом жарабайт, ал мыйзам болуш керек. Экинчиден ал негиздеме болуш керек. Мына жогоркуда мисалдарды келтирген толук негиздеме болуш керек. Мисалы мектеп окуучу кыздары алар жолук кийгени алардын билим алуусуна кандай тоскоолдук бар деген маселе суроого жоопту табыш керек. Эч кандай тоскоолдук жок болсо анда эми анын негиздемеси да жок, андай тыюу мыйзамсыз болуп калат. Сиз айта кеткендей эле биякта дагы кошумча ирет суроолор келип атат. Бул жака биринчи суроону окуп койсом, эркек киши сүнөт кийимге кандай карайсыз? Мен туугандарым каршы болуп жатат. Ушул тууралуу толугураак айтсаңыз сиздерди угуп жатат дейт. Мындан мурунку суроо дагы бир аз ушуга окшош болчу. Негизи эле мыйзам барбы, кандай кийинип жүрүш керек тууралуу? Өлчөмдөр же өңү болобу, же узундугу болобу, аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы? Бул Жалпылай жооп бере кетсеңиз. Эми ар бир адам өзү каалагандай кийинет. Мисалы азыр эле ошол башка адамдардын кийимине тийишип чектегенди жакшы көргөн адамдарды да мындай карасаңыздар, алар деле кыргыз улуттук кийимдерди кийип жаткан жери жок. Ар бирибиз кимибиз Кытайдын, Түркиянын жалпысынан мына европалык кийимдерди кийип жүрөбүз, үстүбүздөгү костюмдарыбыз, джинсыларыбыз дегендейчи. Анан кийим деген бул кийим ар ким өзү каалагандай кийинет. Аны эч кандай ал жерге мыйзамда ким кандай кийиниш керек деген чектөөлөр жок. Анан баягында сүннөт кийим деп кандай кийимди айтып атат болду экен. Эгер мисалы сууга түшүүчү болсо, тизеден ылдый атайын сууга түшүүчү кийим тууралуу айтылып аткан болсо же башкача болсо, ал дагы эми кандай болбогон күнү бул ал адамдын өзүнүн эрки. Бирок чынында эле биздин коомчулукта тигиндей же мындай кийим кийген адамдар, алар баягы жакында биринчиден жакындары тарабынан, экинчиден жалпы коомчулук тарабынан же ошол иштеген же билим алган мекемеси тарабынан бир мындай талаптарга, чектөөлөргө туура келет. Анан көпчүлүк учурда бул деген башка адамдардын стереотиптери, терс ойлору, ошондой таңуулап койгон бир ой пикирлеринен жаралган. Мисалы ошол кандай кийим болсо, бул кийим биздин маданиятка дал келбейт, же болбосо бул деген мындай бир начар бир адамдардын кийимиби же кылмышкерлердин кийимиби деген сыяктуу ар кимдин өзүнүн мындай жыйынтык чыгарып койгон ойлору бар да. Анан ошолорун таңуулап биздин коомдо анан бирөөгө ушундай чектей киргизүү аракети эми бул көрүнүш тилекке каршы бар. Бирок ошо жалпысынан биз бул боюнча мындай түшүндүрүү, агартуу иштери мындай көбүрөөк жүргөндө, анан бара биздин коом мындай сабырдуу болуп калабы деген үмүт бар. Биз ошо коомдун ичинде сабырдуулукту, түшүнүүнү, тилектештикти жана сезимталдык деген эмне ушул башка адамдын өзүңдү башка адамдын ордуна кое билип, башка адамдын жагдайын түшүнө билүү, ушундай бир көрсөткүчтөр өскөн сайын мындай көйгөйлөр азаят деген үмүт. Рахмат, толук кандуу жакшы жооп берип жатасыз. Передачанын башынан баштап баягы буркини маселесине кайра кайрылган болсок, ошондой баягы кырдаал кайра кайталанбаш үчүн кандай иш-чараларды көрүш керек? Буркини кийген айымдар. Негизи бул буркини, жолук, хиджаб баардыгы байланышкан. Мындай алардын негизинде баягы кодулоо, басмырлоо аракеттери, тажрыйбасы кайталанбаш үчүн, эч ким адамдын укугун кемсинтпеш үчүн бул ушул көйгөйдүн мындай тамырын түшүнүш керек жана мындай комплекстүү биринчи кезекте мамлекет тарабынан комплекстүү иш аракеттер жүргүзүлүш керек. Бул жерде бул көйгөй барып отуруп баягы биздин коомдогу стереотиптерге, адамдар баягы маселенин чыныгы жагдайын билбей,
мисалы өздөрүнүн бир ойлору, башка бир жерден алган бир ой пикири же таңууланган ой пикирдин негизинде ушундай бир чечимдерди кылып, анан кооптонуп же болбосо шек келтирип ушундай кылышат. Бул деген ошол адамдар анан бизде коомдо баягы көп түрдүүлүккө биз совет доорунда 70 жыл жашаган мамлекет катары бизде баягы көп түрдүүлүк, дин эркиндиги, жалпы эле адам укуктары жана эркиндиктери деген баалуулуктардан мындай кабарыбыз азыраак болуп калды. Себеби биз өткөн кылымда, өткөн доордо биз стандарттуу, баардыгы бири бирине окшогон мамлекет мындай бир катуу көзөмөл жүргүзүп, мындай стандарттарды аныктаган бир мамлекеттин алкагында жашадык. Ошондуктан биздин бүгүнкү коомдо дагы адамдар боркин эмес, мындай түсү башкачараак кийим болсо адамдар тескери карайт. Мисалчы бизде ошондуктан баары капкара кийинишет. Мисалы биздин коомдо анан мындай кызыл, жашыл же сары кийген адамдар жок. Түсүн, кийимдин түсүн өзгөртсөң деле адамдын көңүлү тескери бурулат. Анан ошондуктан бизде коомдо стереотиптерден арылуу, башка социалдык топторду тааный билүү. Мисалы диний топту, коомдогу динчил, дин туткан адамдардын, алардын маданиятын, алардын көз карашын, алардын баалуулуктарын тааный билүү, ошого кичине кызыгып көрүү, түшүнүү деген мындай бир коомдо тилектештик өсүш керек, сабырдуулук өсүш керек. Сабырдуулук абдан жетишпей жатат. Бирок мунун баардыгы ишке ашыш үчүн мыйзамдар керек, иштей турган мыйзамдар керек. Мына мыйзамдарда бар болгон, бизде мыйзамдарда кээ бир ченемдер жетишпей турат. Бирок бүгүн бар болгон ченемдер, мына биз ошол арыз жазган ченемдер, алар иштеш керек, бирок алар иштебей жатпайбы? Аларды ким иштеш керек? Аларды мамлекет иштеш керек. Бул мамлекеттин атайын максаттуу бир саясаты болуш керек. Адам укугун бузуу маселесинде мамлекет чечкиндүү иш алып барыш керек. Мунун баардыгы барып отуруп, ошол мамлекеттин агартуу, сабырдуулукту көтөрүү, тилектештикти өстүрүү жана мыйзамдуулукту орнотуу аракеттерине барып такалат. Бирок тилекке каршы мына да белгилеп өткүм келет. Мына Конституциянын жаңы долбоору иштеп чыгыптыр. Анан жаңы долбоорунда 20-берененин мазмуну жокко учурады. Тилекке каршы 20-беренеде диний ынанымдарга ээ болуу укугу эч чектелүүгө тийиш эмес деп жазылып турат. Конституциянын жаңы долбоорунда дин эркиндиги бар. Баягы ар ким дин тутууга укуктуу деген ченемдер бар. Баягы биз азыркы Конституциянын 32-беренесинин мазмуну сакталган Конституциянын жаңы долбоорунда. Бирок бир нерсе, ошол кайсыл укуктар чектелүүгө тийиш эмес деген суроонун жообу жок болуп калды. Себеби азыркы Конституциянын 20-беренесинде баягы 10 пункт бар. Ошол жерде 10 укук ошол чектелүүгө тийиш эмес деп белгиленген. Анын ичинде диний ынанымга ээ болуу. Ошол диний ынанымга ээ болуу укугу чектелүүгө тийиш эмес деген ченем жокко учураса, анда бул тескерисинче баягы чектөөгө учурап калышы мүмкүн деген бир кооптонуу жаратат. Сөзүңүзгө аралжы баягы орусча айтылган бир таанымал сөз бар. Сууга чөңүп аткан адамдын жанын сактап үйрөп калышы бул ошол сууга чөңүп аткан адамдын өзү дейт. Демек баягы буркини маселесинде жапырт тырмак болуп баягы кимдин укуктары тебеленген болсо, демек реакция кылыш керек экен, биригиш керек экен, сизге кайрылыш керек экен. Деги эле мыйзамды сапырып, иштетип, ушул 185-беренени прокуратурага жана сиз айтып кеткен акыйкатчыларга кайрылып, жана тергөөчүлөр дагы эгерде иштебеген болсо, тергөөчүлөрдүн үстүнөн да жогору турган тергөөчүгө, жогору турган прокурорго жазып, жумушунан алуусун суранып, баягы бала ыйлабаса курсак ачка калат да. Ошондой бир реакциялар болуш керек экен. Бул жерде дагы бир нече суроолор болду. Тилекке каршы эмкиде буюрса жооп беребиз. 1 саатка дагы үлгүрбөй калдык. Аялдардын укугу боюнча буркини маселесинде жана жоолук маселесинде. Теманын соңунда сизге бир 3 суроо бергим келип атат. Ошону кыска жооп берип койсоңуз мүмкүн болсо. Кайсы ошул биздин
жазык процессуалдык кодекспи же конституциябы кайсы беренени, кайсы мыйзамды жакшы иштейт деп билесиз? Кайсын Кайсы статьяны же кайсы мыйзамды жакшы иштейт, мындай безупречно деп айта аласыз? кайсын жакшы иштейт деппи? Эми бизде жалпы бир кайсыл бир кодекс же мыйзам мыкты иштейт деп айтуу кыйын. Жалпысынан мыйзамдуулукту, мыйзам үстөмдөгү деген маселе мындай бизде тилекке каршы мындай бул абал өтө мындай начар болуп турат. Өзгөчө бүгүнкү күндөрү кайсыл мыйзамдар күчтүү иштейт. Биз мыйзамдарды мисалы иштеткен ушул укук коргоочулар мисалы дагы аябай аракет көрөт, бирок тилекке каршы бул мыйзамдар мисалы биздин укуктарды коргоо үчүн жазылган болсо дагы, биздин укуктарды бизге кызмат көрсөтүү үчүн, биздин укуктарыбызды кызыкчылыктарыбызды коргоо үчүн түзүлгөн болсо дагы мамлекеттик органдар бул мыйзамдар жана мамлекеттик органдар ачык эле айтып коеюн, ушул бийликке кызмат көрсөтүү үчүн бир иштеп жаткандай пикир калтырат да, биз үчүн эмес, тилекке каршы. Кайсы мыйзам иштебейт, мертвый закон деп билесиз? Мына ошол 185 берене жазык кодексинде иштебей атат. Конституциянын керек болсо айрым беренелери ошол иштебей жатат. Көптөгөн мыйзамдар боюнча дооматтар көп. Мыйзам иштебей жатканда мындай өзүңүздүн ичиңизден мындай эмнени сезесиз? Мыйзам иштебегенде бул эң негизгиси адилеттүүлүк принциби бузулат. Мен баягы ар бир адам сыяктуу эле ар бирибизде ичибизде адилеттүүлүккө бир муктаждыгыбыз бар да. Анан ошол адилеттүүлүктү орундалбаган биз көрсөк, күбө болсок, демек бизде баягы ишеним кетет. Бул жерде мамлекетке, бийликке ишеним жокко учурайт да. Рахмат. Сиздер менен бүгүн укук коргоочу, юрист, блогер, коомдук ишмер Эржан Сулайман болду жана Насихат радиосу, Марва телеканал, алып баруучу Лира Ороз. Көрүшкөнчө буюрса эмки дүйшөмбү күнү саат 8-де коюп жибербеңиздер. Салам алейкум.